Ormon Niyazbek oğlu 1791-1854 жылдары 19 кылымдын ортосунда кыргыз урууларын бириктирүүгө өз алдынча хандык түзүүгө аракет кылган Сарбагыш уруусунан чыккан чоң манап. Жалган башы азыркы Токмок шаары деген жерде туулган. Кокон хандыгы ыйгарган парванаачы даражасына карабастан Түндүк Кыргызстандын көпчүлүгүнө өз алдынча бийлик жүргүзгөн. 1841 жылдары Сарбагыш, Бугу, Саяк, Солто, Саруу, Кошчу, Черик төөлдөрү Ысык көлдүн батыш жагындагы Кызыл Токой деген жерде жыйын чакырып, ормонду ак кийизге салып хан көтөрүшкөн. Ормон хандын өз туусу болгон. Колбашчы кылып Төрөгелди баатырды, кеңешчи кылып Жантайды дайындаган. 1847 жылдары Кенен Сарынын баскынчы колун айлакерлик менен талкалаган. Анын бул салгылашта колдогон амалы Ормон Опуза деген ат менен белгилүү. Ормон Кокон хандыгын эч качан тааныган эмес. 1847 жылдары Кенен Сараны талкалаган соң Ашпара, азыркы Чалдабар кыштагы деген жерде Кокондуктардын 12 000 сарбаздарынын ташын талкан кылган. Анын мыйзамдарынын жыйындысы Ормон Окуу деп аталат. Орус окумуштуусу Бернштам Ормон ханды Россиянын күчтүү падышасы Иван Грозный менен салыштырып, Ормон ханды Малый Грозный деп да баа берген. Ормон хандын Кыргызстан тарыхындагы ролу өтө чоң. Эстелиги Бишкек шаарында орнотулган. Ормон хандын өмүрү жана ишмердиги Токтоналиевдин Хан Ормон тарыхый романында баяндалат.